Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Болот шаар элине тутка калкына канат боло алды. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот шаардын каза болгонуна байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусун таратышты. Кайрылууда Болот шаардын саясатка, маданиятка, спортко кошкон салымы белгиленип, кыргыз эли орду толгуз чоң жоготууга учураганы жазылат. Болот шаардын өмүрү саясий жана атуулдук ишмердиге өрнөктүү болду. Ал өмүрүн Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, демократиялык баалуулуктарды коргоого, маданий жана руханий көрөнгөсүн сактоого жана жайылтууга арнады. Болот элине тутка, эркиндиги чектелип, эл тепселчүү маалда калкына канат боло алчу деп айтылат кайрылууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2005-жылдан 2010-жылдардагы саясий окуяларда Болот шаар өлкөдөгү авторитардык, үй бүлөлүк, коррупциялык бийликке каршы ачык сын айтып, жолдошторуна дем берип турганын белгилешти. Болот шаар 2008-жылы каркыра боюнча маселеде тайманбай, чагымчыл топтун соккусуна туш болгонуна карабай кайратынан жазбаганы белгиленет. Көңүл айтуу катында Болот шаар эгемен Кыргызстандын маданий кайра жаралуусунун башында туруп, улуттук спорттун, маданияттын жана адабияттын башкы көрманы жана демөөрчүсү катары салым кошкону, анын ичинде көкбөрү оюн жайылтуудагы салымы белгиленген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Абдыганы Эркебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эса Өмүркулов, Топчубек Тургуналиев, Элмира Ибраимова Болот шаардын үй бүлөсүнө жана кыргызстандыктарга көңүл айтат. Болот шаарда убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон 21-июнда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот шаар 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жогорку Кеңештин бир нече чакырылыштарынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот шаар 1959-жылы Талас областынын Манас районундагы Чоң Капка айылында туулган. Майрамбек Бердибеков: Чубагажы саясатка келсе болбойт, жалган сүйлөшкө туура келет, бийликтин сөзүн сүйлөп баштайт деп ойлогон аналитиктер оюңар ниетиңер өзү туура эмес. Силер ошентип ойлоп жүрүп бүт жалганчы менен кошоматчыларды алып келип алдык. Парламентке чубагажыдай чындыкты гана сүйлөгөн, эл үчүн күйгөн азаматтар керек. Айрыкча ушул мезгилде чубагажы диний жактан гана эмес, бүгүнкү дүйнөдө эмне проблема болуп жатканын көрүп, алдын ала чече ала турган күчтүү стратег саясатчы да боло алат. Керек болсо коңшу өлкөлөрдүн башчыларын да уктуп коет. Ажыке парламентке аттанса толук колдойбуз. Алга чубагажы. Бул жакта да бир реформа кылып бербесеңиз болбойт экен. Булар бүгүнкү күндө дүйнөлүк эң таасирдүү саясаттагы фигуралардын бири. Эрдоган да карьерасын имамчылыктан баштаган. Майрамбек Бердибеков. Табылды Акеров: өкмөттү бардык саясий партиялар сындашы мүмкүн. Назарньюс маалымат агенттиги саясий серепчи Табылды Акеров менен жаңы шайланган өкмөткө боюнча пикир алышкан. Табылды агай: кызматтан кеткен премьер-министрди мактаган, сындагандар көп. Абылгазиев кандай иштеди? Мактоого татыган аракеттери болдубу? Премьер-министр Абылгазиев экономиканы биротоло кулатып, өкмөттүн иши жүрбөй калган абалга жеткирбей кармап турду. Бирок ал деңгээлден жогору көтөрө алган жок. Ошон үчүн аягында коомчулук өкмөттү кескин сындап, анын кызматтан кетишин талап кылгандардын саны көбөйдү. Абылгазиевде өтө көп конституциялык мүмкүнчүлүк болду, бирок ал аны да өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгүн, энергиясын, дареметин да пайдалана алган жок. Абылгазиевдин өзүндө да өкмөттө да демилге жок болду. Эгерде Абылгазиев мыкты иштегенде, премьер алмашпай кийинки президенттикке талапкерлигин койсо да, эл колдоп бермек. Баса Жанар Акаев: жаңы ишке киришкен өкмөттөн жакшылык, өзгөрүү, адилеттүүлүк күтүүгө болбосун. Батырбеков: Кыргызстан партиясы үчүн иштесе, Боронов биримдик партиясына иштейт деди го. Чын эле ал кооптонгондой жагдай орун алып кетиши мүмкүнбү? Парламенттик шайлоолорго жакын келген өкмөттү бардык саясий партиялар сындашы мүмкүн. Алар мындай аракеттери менен өкмөттү саясатка берилбей түз иштөөсүн, тиги же бул партияга тартпай демократиялык шайлоолорду камсыз кылуусун талап кылышат. Ошондуктан азыркы өкмөткө кандай гана сындар айтылбасын, баары туура жарашат. Себеби бул өкмөт шайлоолорду өткөрөт. Бул өкмөт ишин так жана ачык алып барып, шайлоолорду демократиялык негизде өткөрүшүнө бардыгы кызыктар. Биз шайлоочулар да келерки парламенттин сапатынын мыкты болушун каалайбыз. Ошондуктан баарыбыз өкмөттөн өз ишин так шайлоолорду демократиялык негизде өткөрүүсүн талап кылабыз.
Гүлмира Кеңеш тобунун солисти: вирус бар экенине ишенбейм, сактанбайм дагы. Тойлор токтоду, шоу-бизнес өкүлдөрү эмне менен алектенүүдө? Бизге карантиндин таасири көп деле тийген жок. Себеби тойдо эле карап отурбай көп жылдан бери кийим саткан 2 дүкөн иштетем. Кийимди дүңүнөн тигип сата турган ишим да бар. Андыктан той болсо акча табат элек деп күтүп отурган жокпуз. Карантинден кийин биринчи тойго чакырык 5-июнь күнү болгон. Кызмат кылып келдик. Вирус бар экенине ишенген деле жокмун. Сактанбай деле жүрөм. Азия News гезити. Бишкекте транспорт токтоп, облустар менен байланыш жабылат. Акыркы күндөрү өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүүдө. Жуктуруп алгандардын көпчүлүгү вирусту кантип, кимден жугузуп алгандарын билбей жатышат. Буга себеп адамдар эл көп чогулган жерде бет кап тагынбай жүрүүсү, базарлардын иштеши, коомдук транспорт жана башка оюн-зоок мекемелердин ачылышы түрткү болууда, дешет эксперттер. Бишкек шаарында дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу сунушталууда. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 20-июнь күнү онлайн маалымат жыйында билдирди. Шаар ичиндеги коомдук транспорттор ишемби күнү түшкө чейин иштеп, жекшемби күнү толугу менен токтотулаарын айтты. Мындан тышкары облустар аралык каттаган каттамдар дагы токтотулат. Бишкек менен Чүй вирустун очогу болууда. Жумалиевдин мүлкүнө мыйзамсыз тинтүү жүргүзгөн тергөөчү Артышева жумуштан четтетилди. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Артышевага карата жекече аныктама чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевге таандык объектилерди жана мүлктөрдү тинтүүгө алган Кинполдун кызматкер айымы жумушунан четтетилди. Бул туурасында парламентарийдин адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Кече күнү Бишкек шаардык сотунун отурумунда соттук комиссиянын төрагасы депутат Жумалиевдин мүлкүнө жүргүзүлгөн тинтүү бардык эрежелерди жана мыйзамдарды бузуу болгон деген комиссиянын бирдиктүү пикирин угузду. Ошондой эле комиссиянын төрайымы бул соттун токтомунун жүйөлөштүрүлгөн бөлүгүндө көрсөтүлөөрүн билдирди. Кийинчерээк Бактыбек Жумашев сот тарабынан депутат Кубанычбек Жумалиевдин мүлкүн тинтүүгө демилге көтөрүп, тинтүү жүргүзгөн тергөөгө карата жеке аныктама жөнөтүлөөрүн тактады. Өзбекстан өлкө ичинде жүрүп коронавирус жуктуруп алган чет өлкөлүк туристтерге компенсация катары $3000 төлөп берет. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан маалымат агенттиги жазды. Буга чейин президент санитардык эпидемиологиялык коопсуздук режиминин талаптарын сактоо менен туризм тармагын өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтомго кол койгону айтылат. Ошондой эле документте туристтер үчүн Өзбекстан коопсуз саякат кепилденген санитардык эпидемиологиялык коопсуздук системасын түзүү да камтылган. Ал документке ылайык чет элдик турист коронавирус инфекциясын жуктуруп алса $3000 компенсация алат. Мындай практика дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кеңири колдонулат деп айтылат маалыматта. Буга чейин өзбек бийлиги туризмди 3 этапта калыбына келтирүү планын койгон. Биринчиси туроператорлордун жана мейманканалардын ишмердүүлүгүн жандантуу. Экинчиси коңшу жана КМШ өлкөлөрү менен аймактык туризмди калыбына келтирүү. Үчүнчү этапта пандемия кырдаалын эске алуу менен акырындап алыскы чет өлкөдөгү туристтерди өлкөгө киргизүү болуп саналат. Кыргыздарды ким койсо ааламга дүңгүрөп кетишет. Чыңгыз Айтматов деген дүйнөнү дүңгүрөтүп турган алып жазуучубуз болгон. Компартия убагында ааламга аты чыккан бул залкар гениибизге улуу орус эли ичи тардык кылып турчу. Жазуучу Марбайжиев баса белгилеп кеткендей, Айтматовдон кийин кыргыз жазуучуларына эч нерсени жазууга мүмкүнчүлүк болбой калган. Кыргызстан эгемендүүлүктү алып, Орусия өз алдынча мамлекет түзгөн соң Айтматовду орустар кодулай баштаган. Кыргыздарды ким койсо ааламга дүңгүрөтүп кетишет. Айтматовду ооздуктап жатышып, Кыргызстанда эгемендүүлүк кезинде талпынып чыккан Чолпонбек Абыкеев сыяктуу жазуучуларга маани бербей калышкан. Болбосо алардын деле ааламды аралап кете турган чыгармалары бар. Айта кетсек, анын бриллиант жыландары сюжети таанымал болсо да, көркөм чыгармачылык жагынан жазылышы, психологиялык, эстетикалык жактан окурмандарды тартып алышы жогорку орундарда турган. Кокус Орусия Айтматовду аздектегенде Чолпонбек Абыкеев дүйнөдө чолпон болуп жанып турмак. Азыркы мезгилдеги бардык жазуучулардай эле Чолпонбек Абыкеев деле саясий майданга кээде мойнун созуп коет. Ал деле элди алтын менен багайын деген ойдо. Манастын жаткан күмбөзүн казгандан кайра тартпайт. Анын аалам гезитинин шин элинен чыгышкан Рыскелди Момбеков, Элнура Кулуева, Капар Токтошев, Кенжебек Арыкбаев сыяктуу чыгармачыл күлүктөрү кээ бир учурда саясат майданында ким экенин билдирип коюшат. Азизбек Келдибеков, Назар News. Владимир Путин: СССРге кирген өлкөлөр андан чыгып жатканда орус элинин жерин белекке алып кетпей, эмне менен келсе ошол менен кетиш керек эле.
Интернет тармагында Орусиянын президенти Владимир Путиндин Россия 1 телеканалына берген маегиндеги үзүндү талкууга алынууда. Анда Путин мурдагы СССРдин курамына кирген мамлекеттердин жери орус элине тиешелүү деген маанидеги сөздү айткан. Алып баруучу жакында бизде абдан маанилүү саясий окуя коронавирус пандемиясы болгон бир нече айдын ичинде алган тажрыйбаларыбызды эске алуу менен алдыга акыркы 30 жылдан бери биринчи жолу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү күтүлүүдө. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн актуалдуулугу мурункудан да жогоруладыбы деген суроо берген. Ооба, Орусиянын азыркы баш мыйзамы өзгөчө мезгилде кабыл алынган. Ички саясий кырдаал курч болуп турганда, таңтар парламентти көздөй атып жатканда, Москвада адам өмүрүн алган кагылышуулар болуп жатканда кабыл алынган. Бүгүн Кудайга шүгүр, ички саясий абал туруктуу. Бирок биздин суверенитетке байланышкан нерсени айтсам, СССРди курууда келишимди андан чыгуу укугу тууралуу жазылган. Бирок чыгуу процесстери жазылбагандыктан суроо жаралат. Эгерде республика СССРдин курамына кирсе, бирок өзүнө салттуу Орусиянын тарыхый аймагын, Орусиянын ири аянттагы жерин алса, андан кийин бул союздан чыгууну чечсе, өздөрү эмне менен келсе, ошол менен кетишпейт беле? Өздөрү менен кошо орус элинин белегин алып кетпей деген Путин.